2009 жылдын 9 февралындагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзамына ылайык мобилизациялык резервдик жыйынга 2021 жылдын 26 июнунан тартып 1 айлык кызмат өтөөгө жоокерлер чакырылган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2016 жылдын 1 ноябрындагы токтомунун негизинде мобилизациялык резервдик жыйынга катышып, аскердик билеттерге ээ болгондор мамлекеттик кызматта иштөөгө укуктуу. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бар күчүмдү керек болсо өмүрүмдү да аябага ант берем. Мына ушул аскердик кызматты аяктаган жоокерлер бүгүн 24 июль күнү аскердик антка келтирилди. Аскердик ант берилген жоокерлер запаска киргизилип, жашаган жери боюнча 1 категориядагы аскерге милдеттүү жаран катары каттоого алынат. Түстөр, зөнү, ортого! Жолдош полковник, мобилизациялык резервдик жыйынга катышкан 250 жоокер аскерге антка келтирилди. Рота командири капитан Абакиров. Аскердик ант алган күнүңөр менен куттуктаймын. Ура! 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 Биз ойлойбуз, бул жерден чыккандан кийин бул жака 250 бала кандай башка максаттар менен келген болсо, бул жерден чыгып, максатыбыз баарыбыз бир болот. Мекенге, элибизге, жерибизге кызмат кылган мыкты кыраандар болобуз деп ишенемин.